өткөрүп берүүнү жасашы ыктымал. Азыр 3 оюнчу жүрөт. Норус демек алмашууга кеткен жана анын ордуна чабуулчу чыгат. Ким чыгар экен дегичи болбой өзү келди. Демек коргоочу келген. Дастан өнөктөштөрүнө жардам бериш үчүн андан ары Кушубай пасты Майрамбекке чыгарып берди. Майрамбек Рыспеков ушул жерден өз мүмкүнчүлүгүн издейт. Майрамбек Рыспековду туулган күнү менен куттуктайбыз. Бүгүн 30 жашка чыгып жатат Майрамбек. Туптуура 30 жыл мурун 1994-жылы дал ушул 9 май күнүндө жарк дүйнөгө келген жана дал ушул майрамга майрам күнү төрөлгөндүгүнө байланыштуу атын дагы Майрамбек деп койгон. Талас облусу Талас району Чат Базар айылынын кулун экенин айтып кетти эле. Андан ары пас өткөрүп берди. Бул иретте Өмүрбек Эсен уулуна 11-номер 12-номерге өткөрүп берүүнү жасаган. Азыр өндүн коргоочулары Өмүрбек Эсен уулу ушул жерден жол издейби? Жок. Бул жакта коргонууда. Бекназар Аматов дагы жүрөт. Белек Мукаев өзү. 25 Таштемир Майлубашев азыр Эрлан Төлөбек. 2023-жылдын мыкты улакчысы албетте талашчысы түрдө. Достук командасы чемпион болгондугун билесиздер. Келди! Жана мүмкүнчүлүк берип коюшту, караңыздарчы. Жетпей калды Бекназар Аматов. Жана Өмүрбек Эсен уулу жаралган мүмкүнчүлүктү өтө мыкты деңгээлде колдонду. Эсеп 1-1. Өмүрбек Эсен уулу жана көрөлү бул жерде. Бара келди. Эсеп саны 1-1. Демек, машыктыруучу өзү бул жерде. Белек Мукаев бир аз көзөмөлдөй албай калган. Анткени ал келип эле Дастан Сагынбек уулуна